азыркы айта турган биздин аңгемебиз адабий чыгарма менен кино чыгарманын экөөнүн айырмасына токтоп кетсек деп айтам да. Анан мисалы үчүн биз баардыгыбыз эле билебиз, адабий чыгармаларды окуйсуздар баарыңыздар. Адабий чыгармада окуганда, адабиятта ошол жазып аткан жазуучу адам кандай жол менен берет, өзүңүздөр билесиздер. Ал өзүнүн ички дүйнөсү менен, өзүнүн ою менен, өзү аркылуу, өзүнүн ою, өзүнүн бүт болгон психологиялык шарты менен берет да. Ошондуктан прозада ал автордон кетет, ошол жазып аткан кишинин атынан кетет. Ал өзү философствовать этет, ал өзү кандай сүрөттөмөлөрдү берет. Анын баардыгын кара сөз менен кетип, бизге баягы окурмандарга жеткиликтүү болуш үчүн бул бүт өзүнүн болгон оюн, ич дүйнөсүн баарын тең ошол кагазга түшүрөт. Ошондуктан литература деген бул өзү ошол кол жазма, кол жазмада көбүнчө сүрөттөмөдө, кол жазманын бир кино чыгармага караганда бир мындай артыкчылыгы бар. Себеби жазып атканда ар кандай кинодо ишке ашпай турган бир кандайдыр бир сүрөттөмөлөрдү бере берсе болот да. Себеби кол жазма менен алар жеңил берсе болот. Ойлогон ойдегерде ошончолук адамдын ич дүйнөсү бай болсо, ошончолук өзүнүн ою бийик болсо, ошонун баарын тең кагаз үстүнө түшүрүп жазып бере берет да. Бирок бергенде да аны дагы жөнүнө бере бербеш керек. Аны ошол берилген темага ылайыктап, ошо болгон окуяга байланыштырып сүрөттөмөлөр болот, ойлор болот, ошонун баарын тең компоновка деп коет, ошону түзүп кандайдыр бир ой кандай десем, чачылбай бир жерге топтолуп кандайдыр бир өзүнүн максатына жеткендей кылып жазат да. Ошону китеп бетине кагаз үстүнө түшүрүп, ошону окуучуларга жеткире алат. Анан кинодо болсо, ошол кинодо сценарийлердин түрлөрү бар да. Азыр бизде авторлук сценарий деп атышат. Авторлук сценарий деген киносценарист, кинодраматург өзү бир окуяны ойлоп чыгарат. Өзү болгон окуяны кинонун сүрөттөмөлөрү менен киного жакындаштырып, киного ишке ашыра тургандай кылып жазат. Анда ар бир жана биз айтып аткандай, өткөндө темалардагы ар бир кадрга айландырып, ошону эпизоддорго, сценаларга айландырып туруп, ошо киного түшүрүлө тургандай, кинонун шартына ылайыктап жазат. Экөөнүн айырмасы ошондо да негизи. Анан кийин кээ бир учурларда кинорежиссерлор адабий чыгармаларга кайрылып калат да. Адабий чыгармаларды алганда ошону окуп чыгып туруп, ошонун негизги оюн жоготпой, ошону айта турган оюн, ошонун койгон максатын жоготпой туруп, бирок ошонун жанагы авторлук чыгарманы, автордун ою менен айткан ойду, автордун философиясын баарын тең ошону кино тилине айландырып, киного түшүрө тургандай максат менен жазылат. Анан ошондой чыгармалар адабий чыгарманын негизинде тартылган кино деп айтылат. Мисалы үчүн биз айта кетсек, биздин белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айрыкуловдун Айтматовдун повесттери боюнча, ошол кишинин чыгармалары боюнча көп эле кинолор тартылды да. Ошонун баардыгы тең адабий чыгарманын негизинде деп жазылат да. Анан ошол ал кишинин чыгармасын алып туруп, режиссер отуруп алып туруп, ошону драматург, мүмкүн режиссер өзү жасабы, же болбосо кинодраматургду менен чогуу авторский кылып жасабы, экөө отуруп алып ошону киного айландырат да. Киного айландырганда кандай болуш керек? Ал кинонун тилине салыш керек. Кинонун тили деген аны кадрга айландырыш керек да. Элестетип биле тургандай кылып туруп сүрөттөмө бериш керек. Ошону окуп атканда, биз кино сценарийди окуп атканда кандайдыр бир көз алдыбызга элестете турган сүрөттөмөлөр келиш керек да. Ошондо гана барып туруп кинокадрга айланат да, кино сценарийге. Кино сценарийге айландыргандан кийин, анан ал кино сценарийди болсо кино тилине айландырып жазып бүткөндөн кийин, ал студия менен же бир кандайдыр бир мекеме менен кабыл алгандан кийин, ал ошол сценарийдин үстүнөн режиссер иштейт да. Ошондо кийинки кино сценарийдин үстүнөн кайра иштегенде кино режиссерский сценарий пайда болот да. Ошол кино сценарийди негизи, кино сценарийди киностудия кабыл алат, же болбосо менчик киностудия, өкмөттүн киносу кабыл алат дагы, ошого бир режиссер дайындайт. Анан режиссер ошонун тегерегинде, кино сценарийдин негизинде тегерегине коюучу топторду жыйнайт. Режиссерский сценарий деп коет кийинки этабында. Режиссер сценарий үстүндө кимдер иштейт? Ал жерде биринчиден драматург кошулушу мүмкүн, драматург болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн, может режиссер өзү драматургдун ордунда иштейт дагы. Экинчи оператор, художники,
ошондой эле композиторду булар ошол сценарийдин үстүндө иштөөгө макулдашып келишим түзүшүп, анан режиссердун кинонун режиссердук сценарийин түзөт да. Режиссерлук сценарий деген эмне? Бул негизи ошол режиссерлук сценарийдин ичинде жанагы кинодрамада жасалган сүрөттөмөлөрдө булар болсо эпизодко, сценага, кадрга бөлүп туруп, ошол жана өзүлөрү тандап келген объекттерге жараша, өзү тандаган актерлордун мүнөзүнө жараша, ошону кайрадан баштап, эң негизги максаты мазмунун жоготпой, режиссердун көзү менен, режиссердун өзүнүн ошол элестетүү менен коюучу топ менен жаңадан сценарий жазып чыгат. Ал сценарийде негизинен ошо реалдуу боло тургандай кылып жазыш керек да. Кайсы жерде тартылат, эмнелер менен тартылат, кандай ошол жерде буюмдар болуш керек, актерлор кандай кийиниш керек, ошолордун баарын кийимине чейин, бүт майда чуйдасына чейин жазып чыгышат да. Себеби ал жерде жалаң гана кийимге чек эмес, ошол жерде боло турган буюмдар кандай буюм болуш керек, кайсы убакыт, эпохасын келтириш керек, согуш убагындагы кинобу же согушка чейинби, же болбосо бир кандайдыр бир окумуштуулар жөнүндө ошого жараша айлана чөйрөсүн келтирип, ошонун тегерегиндеги каармандарды, ошол негизги каармандын тегерегинде мүнөздөмөсүн жасып, ошолордун бүт жана айта турган сөздөрүн, кыймыл аракетин, эмоциалдык абалдарын баарын тең ошо кино сценарийге жазып чыгыш керек да. Ошондо гана келип кино сценарий жазылат. То есть режиссерлук сценарий жыгат. Режиссерлук сценарий жазыш керек, ошол режиссерлук сценарийде баардык майда чуйдасына чейин көрсөтүш керек да. Анан ошол режиссерлук сценарий жазылып бүткөндөн кийин гана барып туруп ошол жазылган чыгарма киностудия тарабынан же болбосо жеке киностудия тарабынан кабыл алынат дагы. Ошонун негизинде барып туруп анан кийин кинонун өзүнүн экономикалык эсептери чыгат. Ошол кинодун канча каражат жумшалары, канча каражат кетери режиссерлук сценарийден билинип турат да. Эгерде ошол режиссерлук сценарийге кандайдыр бир буюмдар же кандайдыр бир чоң объекттерде бир кандайдыр бир нерсе кирбей калса, анда ал экономикалык жактан эсептелбей калса, кийин тартылуу процессинде аны кайра киргизиш кыйын болуп калат. Ошондуктан режиссерлук сценарийди жазып атканда абдан тактык менен ошончолук профессионалдык деңгээлде жасаш керек. Ар бир ошол кирген коюучу топтор өзүнүн кесибине ылайыктуу ошол жанагы драматургияны ишке ашырыш үчүн кандай аспаптар керек, кандай техника керек, кандай буюмдар керек, ошонун баарын так ошону так ана реалдуу түрдө көрсөтүш керек да. Эгерде ошонун баары кирбей калса, жана мен айтып кеткендей, кийин экономикалык эсеп чыкканда эсептелип чыгып, уже киностудия же өкмөт же болбосо жеке менчик киностудия кабыл алып койгондон кийин аны оңдош кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан бул жерде жалаң эле режиссердон, ошол чыгармачыл топтон жалаң эле чыгармачыл адам эмес, ошондой эле ошол кинопроизводствону түшүргөн адамдардан болуш керек да. Себеби алар кинонун өзүнүн мынабу жаралышында технологиясын билбесе, производстводо кандай керек жаракты түшүнбөсө, анда режиссерлук сценарий жазганда ал чала болуп калат да. Кийин продюсер менен болобу же өкмөттүн киностудиясы менен болобу ортосунда анча мынча келишпестик болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул негизи кинонун жаралышында, кинонун өзүнүн тартылышында режиссерлук сценарий абдан чоң ролду ойнойт. Ошол режиссерлук сценарийдин негизинде кино тартылат. Бул эми мындайча айтканда, кино режиссерлук сценарий бул жанагы штурмандардын картасында болот да. Ошонун негизинде бүт группанын кыймылы, бүт группанын ошол жана топтун, жана чыгармачыл топтун иши ошонун негизинде жүрөт. Бирок режиссерлордун түрлөрү болот. Негизи бул режиссерлук сценарий ошол режиссерго кандайдыр бир мындай багыт бере турган карта десек, бул кандайдыр бир ой, кандайдыр бир проект да. Бирок жакшы режиссер, чыгармачылык режиссер болсо, ошол жалаң эле ошол режиссерлук сценарий менен чектелип калбастан, съемка жүрүп атканда өзүнүн оюн андан да ашырат, кандайдыр бир ойлор келет, өзгөртүүлөр келет. Бирок ошол өзгөртүүлөр, ойлордун баардыгы тең негизги драматургиялык линиядан чыгып кетпеш керек да. Жана сюжетный линия деп коет, ошол
ойду максатты ишке ашырып атканда жаңы ойлор келгенде дагы ал ошону кайра тескин толуктап туруш керек, ошону кайра бийик деңгээлге көтөрүш керек, ошондой максатта гана толуктоолор жүрүш керек да. Кээ бир режиссерлор бар, ошол сценарийден чыкпайт, ошол эмне айтса ошонун баарын аткарат, ошо менен гана чектелип калат да. Ошон үчүн бул режиссерлордун дагы көп айырмалары болот. Режиссерский сценарий, ошол режиссер сценарийди тактап туура бүт ошонун бүт немесин келтирип жасала тургандар да болот, жасалбай тургандар да болот. Азыркы убакта мен карап отурсам көп жерлерде жөн режиссер сценарийдин аты бар, объект бул, тигил мындай ойно деген эмеси кетип атат да. Көп буга маани бербей, азыр жеңил көз караш менен мындай мамиле кылышат да. Бирок негизи жана биз айтып атпайбызбы, кээ бир кезде бизде киносунун арасында да мындай келишпестик болуп кетет да. Кээ бирлерин айтсаң, кинонун өзүнүн закондору бар, кинонун өзүнүн бир кандайдыр бир шарты бар десең айтат, кино андай закондору жок да дейт да. Анан кээ бирлер мындай деп айтып жүрөт, чыгармачылык иши өзү билет, эмне кылса режиссердун өзүнүн ою дегендер да бар. Эми андай ой деле болушу мүмкүн, бирок бул эми андай режиссерлор жанагы биз айтып атпайбызбы, элдик акындай болуп калат да. Комузду салып алып, орусча айтканда что вижу, то пою, көзүмө көрүнгөндү ырдай беришет. Анан ошондой ырдай болгон кино жаралып калат. Бирок негизинин закондору боюнча өзүнүн закондору менен, өзүнүн бүт ошол жанагы тартиби менен эгерде кино жаралса, ал жогорку деңгээлде жаралышы мүмкүн. Себеби ал жерде баардык кинонун болгон куралдары менен колдонуп, ошону ишке ашыра алса, ал экранда дагы, көрүүчүлөргө дагы абдан жакшы таасир этет.